Bunu bарын bunu RGB'ga айтып нөлдеп тиги RGB деп биздин мугалимдер өздөрүнүн разработкасы бүт өздөрү şu породу үстүндө фактын ичинде жасаганбыз. Проект менен жайка материал жаттан жардам берди. Калганы şu мугалимдер өздөрү bu разработка жидких минеральных удобрений, жидкий. Тиги дагы жидкий минералдар. Тигиндейден дагы бирөө азыр бир жерде иштеп атат. Тигиндейден дагы бирөө иштеп атат. Төрттү жасаганбыз. Иштеп аппарация кылып иштеп атат. Техника келип атат Кыргызстанга, дыйкандарга берип атышпайбы? 5 жыл, 10 жыл. Ошол техникадан бизден да бирден белгилеп атат. Себеп дегенде биздин инженерлер барып туруп айлыга барса эле көрсө эле баягы эле жаңы техника турат, аны көргөн эмес. Ошол эле дыйкандардын эле условиясында биз бекер сурабайбыз. Себеп дегенде балдар деген көрүш керек, барганда эмне техника бизге келип атат. Десек Айылбанк бизди киргизбей койду, себеп дегенде айтат, силер деген залог кое албайсыңар. Мен ошодеки жалгыз агрардык университет болгондон бери башкача көз караш болуш керек да. Biz ушунда бир айтып бир маселени коюп атабыз. Принципи бул показательный эмес. Азыр биз баратканда көп жерде көрсөк болот. Бардык аудиториялар студенттер ушундай шарттар түзүлгөндө келип окуп ошо тил боюнча эми мындай болуп атат. Айрыкча англис, немис тили. Анан мисалы биздин балдар айылдан келген балдар тил билбейт. Анан эки жакка кетирели десек эле, даже биздин айыл чарба кетсек эле, мисалы Славянскийдин, Пальчектин балдары өтүп кетип атат. Ошон үчүн мына быйыл бул профессордун ошибкасы болуп 8 минут өтүп 25тен баланы уже группасы менен күнүгө окутуп атабыз уже. Мындай условия бардык факультеттерге, бардык корпустарга ушундай эздеп берип келгенден баштап. Андан сырткары бул речка, андан сырткары мындай эки душевой жана керамина хозяин билесиз, алар деген бар. Ошол эки аристонду келип көрүп, ошо ыраазылык билдирип, бизге экөө подарок этип кеттилер. Эң акыркы поколение айтты, аристон белгилеп, ошо душтардан бери ушул керамика койдук. Анан настольный теннис бүт ушундай мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бул жер болсо зал болсо, борец болобу, башкасы болобу, бул жерге биздин сборниктерге бекер, студенттерге мугалимдерге 5 сом. Төрт снарядтан өзүбүздүн акчабызга кетип калган. Бул акчанын баары тең ремонтко эки жактан алып келип ошол спонсорлор башка жактан жасатса, себеби биздин бюджет не позволяет мындай ремонт жасагангачы. Бул болсо биз первый тройкада оставали. Бул иши кабинетти ачылганда тиги Чыңгыз Төрөкулов өзүнүн колун коюп, ошо кабинеттин ачылышына катышып кеткен. Андан сырткары чыгармалары боюнча мындай чыгармаларды жыйнап Кыргызстан боюнча бирде библиотекада жок. 5 оригиналдарда. Бүт оригиналдарда. Анан бул жер ошо биз бул жерде кыргыз тилинен сабак өтөт. Ошо балдарга да түшүндүрүп, кыргыз сабак боюнча Чыңгыз Төрөкуловду бүт ошол биздин бүт түрчө экенин мисалы айынан келген көпчүлүк билбейт, биздин түрчө экенин. Чыңгыз Төрөкуловдун жашаткан кабинети, кишинин ошол өзүнүн личный фотографлар ошол сүрөттөрү, чыгармачылары боюнча ошол тартылган кинолордун студент болуп турганда каким-то образом киного тартылып калган экен. Ошондон алып биз тартып койгонбуз, ушул зоопаркта окуп жүргөн. 5-курс. 5-курс. Ошон үчүн бизде жакшы лабораториялар болуш керек. Вообще кабинет международный отдел имени профессора Балярова. Почему именно Балярова? Профессор Баляров bizde иштеген бул иши. Көп жыл иштеген, агрофакта мугалим болгон. Ушул када болгон менен памяти отца Баляров Генерал Пресса. Кармен, да. $50,000 и ошол атасынын атынан $50,000 ошол международный отделды бизге жасап берди. Бүт бир тыйын университеттен караган жок. Андан сырткары музей бар, музей эмес, ал учебный процесс, компьютерный суперсовременный компьютер менен атасы иштеген агрофака, ал жерде дагы компьютерный классы жазып берди. Андан сырткары мына ошол 4 жылдан бери 5 стипендия берет Баляновдун. Мамлекеттик стипендия 800 сом, ал киши болсо ошо 5 балага айынан келген балдар үчүн деп агрофака жылына 5 балага 2000 сомдон стипендия берет. Алар бир жыл алып, кийинки жылы башка алат. 4 жылдан бери ошол 2000 сомдон жардам берет. Андан сырткары биз ошол физкультура, спорт боюнча, башка боюнча дайыма спонсор болуп жардам берип турат. Ал айтат, ошо айынан келген балдарга деп бизге ушундай жакшы иши контакт эсебинен ошо жардам берет да.
Bunu biz men ошо 10-жылы келдим, 11-жылы 29-декабрда ачтык. Ошондон бери үч жерде чоң жолугушуулар болду. Келген ушул гана кабинет бар болчу, азыр болсо практически университетте biz ушундай акыбалып келдик. Биздин балдар отурган залдарыбызда газетте отурсундар. Qaysi uchundan kelseniz, o'quv prosessi shunday, tavallaqlarni 20% shunday. Bu yerda universitetning tarixi, bu yerda Chingiz To'raqulович, Ahmatov, bizning bitiruvchilar, akademiklar Mamutov, va fakultetlarning tarixlari, yana qo'shilib bizning bitiruvchi bo'lgan Jumhuriyet Beşiktaş bizning bitiruvchi bo'lgan, ana bizning Gerfakning bitiruvchi, Ejolov Mamutovich ветеринарный факультетте 62 bitirganda. Ana o'sha bizning o'sha ko'rinishli insonlarda. Bu yerda o'sha universitetning tarixi qachon bo'lgan, nima bo'lgan, bu o'shaning bari yozilganda. Hukukumuzda bo'yicha Chuygo, biz Semenovskiy хозяйство bo'ldi deymiz. Hali paxta bo'yicha Qarasuva suyuqtirmiz, потому что тонкая волокнина hozir Xitoydan olib kelyapti. O'shanda Semenovskiy o'zingiz qo'lga oldi. Yana Qarasuvda bizning chorvalar bor o'zingiz. Ana o'shaning barini jazab, ikki mamlakat qo'l qo'yilgandan keyin ana shu vaqtda avvalgisa men bu yerga prezidentga boshqa barda yozib chiqdi, ro'yxatga yozdim. Bak demişti tanıştım. Televizyonda görülenler Önlüğü Progres'te. Önlüğü Progres Partiyası'nın lideri. Bakı Tergeç Törebayev bugün biz üniversiteye gelip şu ay çarpmasında qanday olub atışıptır, ahval qanday ekan. Ay çarpmasını götürüş birinci abi üniversiteden başlaş gerektir buna. Birinci iş saparı özü bütken üniversiteye varmasa Kırgız Ultu Agrar Üniversiteden başladı. Oşon üçün rahmat da koydu. Rahmat. Egerde balдар ушундай лабораториябыз жок болсо, агроном менен анда тиги историялардын айырмасы жок. Ошон үчүн мен келгенде эле айтатам, сөзсүз түрдө илимий лаборатория болуш керек. Илимий лаборатория болгон жерде андан кийин ушундай жумуш болот, анан балдар жакшы кадр даярдайбыз. Мына Европанын университеттеринде ошондой да. Эмне үчүн алар жакшы кадр даярдайт? Себеби аларда жакшы лабораториясы бар. Алар жакшы практика өтөт. Биз ошонун акырындык менен ошол процессти өтүшүбүз керек да. Sağ olun. Bir misal aytып берейин. Жетөөбүз районунда биз МТС ачып электе, ал жерде 1 гектар жерден картошка жыйнаш үчүн 10 000 сом затрат кетчү. Биз ал жерге тепкилүү койдук. Шаймандар менен капалка, сажалка бүт бар жак. Şu 1 гектар жерден картошканы 3 000 сомго чарша болуп калды. 7 000 сомду биз арзандатып бердик, үнөмдөп бердик. Мына караңыз, ушул багытта биз аябай иштедик. Сиздер жакшы билесиздер, азыр бизде андай эле завод, фабрикалар жок, машиностроение жок. Бир жаңы инновация технологияларды жардабай турабыз. Ошол связкада, сиз технопарк деп атпайсызбы? Ошол связкада кыргыз патенттер жаңылыктарды алып келсек, айыл-чарба биз көтөрбөсөк, биз бир эле жолу бул айыл-чарба көтөрүш керек, кайра иштеп чыгышкаларды, жерден чыккан продукцияны. Мына ушундук анан кийин биз эгер жакшынакай товар кылып, жакшынакай бир сапаттуу өндүрүлгөн товарды таможня союзу берсек, ушунун негизинде биз долларды алып келе алабыз. Долларды алып келе албайбыз. Мына азыр бизде карасак, торговый баланс, личный торговый баланс карасак, биз 75% бизде импорт болот. От 25% бизде экспорт. Ошо экспорттун ичине карасаң, алтын менен айыл-чарба продукциясы. Башка эч нерсе жок бизде. Мыкты чыгарбайбыз. Ошон үчүн мен айтканым бул жерге келип, сиздер университетке келип, чоң иштешелик. Парламент аркылуу, айыл-чарба министрлиги аркылуу, өкмөткө айтсак, өкмөткө айтайлы, президентке да айтайлы. Ушул багытты чоң тармакты көтөрөлүк. Анткени мына биз көп жерде мен кыдырдым, көп жерде элдер менен учурашып көрдүм. Ветеринар деген
Азыр бизде ветеран врач. Азыр сурасаң 50 жаштагы ветеринар. Мен өзüm de ветеранмын. Ветеринар жок болду да. Ушул багыт, ушул тармакта да ушул арызда көтөрүш керек. Малыбыздын эгерде ден соолугун оңдолсок, эч качан биз этибизди сата албайбыз. Сата албайбыз. Жумук кылышат да сата албайбыз. Сата албайбыз. Үчүн бул жерден эң негизги бул биринчи ушул жерде чыгып аткан адис. Эгерде анын билими жогору болсо, анда өзүнүн баягы тармакта жакшынакай жумуш алып кетет деген ойдобуз. Анан мен дагы бир сунуш киргизет элем сиздерге. Мына бизде Жалал, Тош, Нарын, Нарды азыр бул жака көчүрүп алдык МТСти. Мына ошо бизде базалар бар. Эгерде мына биз да сиздерге жардам берели, практика өткөзөлү. Ошо МТСте да ушу балдарды алып келип, мына бул сеялка. Бул сеялканын тиги шашкени ушунча бар экен. Рядный, 24 рядный, канча метровый, комбайндар бар, ушунча практика өткөзсө. Мен ошого даярмын сиздерге. Бул жерде чүйдө да бизде база бар. Жалал-Абадта, Ошто базабыз бар. Кадимки Иссик-Көлдө базабыз бар. Ушул МТС аркылуу сиздердин балдарыңар дагы биз дагы өзүнчө мындай сабак өткөзүп, алардын тажрыйбасын, билимден жогору биз дагы көмөк көрсөтөбүз. Эми азыр мына сиздер жакшы билесиздер, Евразил экономикалык бириккеге кирдик. Дыйкандардын баардыгын сурасаң, биз өз өндүргөн продукция сата албай жатабыз. Эмне үчүн? Россия, Казакстан айтат бизге сапаттуу сертификациясы бар. Калибровка, упаковка, как положено бизге товарларын берилет деп айтат. Но ушумен биз азыр тоскоолдукка учурап калдык. Биздин дыйкан конкреттүү бир мындай сапаттуу бир товар бере албай атат. Дароо айтам, өнүгүү бул айча бар. Ошондуктан айча агрардык университет сиздердин чогуу байланышта иштесек, биз көп жака бара албайбыз. Мен ошол айча багытты тармакты көтөрүш керек. Айча адистердин билимин көтөрүш керек. Анткени биздин ошол тармакты көтөрсөк, биздин айлыбыз көтөрүлөт. Бизде 65, сиздер жакшы билесиздер, 65% бул айыл жетиши. Эгерде биздин айлыбыз көтөрүлсө, биздин жашоо турмушу айылда оңолсо, ушундан мамлекет көтөрүлөт. Ошон үчүн мен дагы аянда айтып коеюн, мен даярмын успех заводдо. Кандай болсун, чогуу ушул тармакты көтөрөт. Жаңы технологиялар да келет.